Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, Эл көрсүн программасы өз көрсөтүүсүн баштайт. Бүгүнкү биздин темабыз бала асырап алуу деп аталды. Деги эле адам баласы бул дүйнөдө өзүнөн кийин муун калтырып жана коомго татыктуу тарбия берип калтырып кетиш керек экен. Ал эми бүгүнкү күндө бирөөгө зар бала, бирөөгө кор бала дегендей замандын агымы дейбизби же коомдун жүрүшү дейбизби? Бүгүнкү күндө кароосуз калган ата эне мээримине муктаж болгон балдардын саны тилекке каршы күн санап өсүүдө. Бүгүн биз ушул туурасында кеп кылмакчыбыз. Аны кичиген көчөрүп алып барам. Ал эми студиябызда атайын мейманыбыз бар, тааныштырып кетейин. Саламатсызбы? Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров агайыбыз. Кош келипсиз. Агай, алгач эле ушул туурасында сюжет көрүп алалы, анан маегизди улантабыз. Ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды асырап алуу негизинен Кыргызстанда гана эмес, бүткүл дүйнө боюнча актуалдуу маселелердин катарында. Бул жерде дайыма коррупциялык система орун алып келгени белгилүү. Өлкөдө 2018-жылы 756 бала асырап алууга берилген. 2019-жылы бул сан 710ду түссө. 2020-жылдын 1-кварталында 146 бала. Ал эми чет элдик жарандарды айта турган болсок, 2018-жылы 20 бала, 2019-жылы 10 баланы багып алышкан. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен 2020-жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо деп жарыяланган. Ага ылайык Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан бала асырап алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр порталы ишке кирди. Портал жарандар үчүн ыңгайлуулукту түзүп, убакытты жана акча каражатын үнөмдөйт. Түндүк ведомстволор аралык системасы аркылуу дагы документтерди тапшырууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул биринчи кезекте адамдын убактысын азайтат, эч кандай финансылык каражат кетпейт. Ал адам болгону өзүнүн гана тастыктаган медициналык корутундусун чыгарып келип берет, жашаган жеринен же иштеген жеринен мүнөздөмө алып келип берет. Ал эми калган бүт керектүү болгон документтердин ошол эле убакта соттолбогондугу жөнүндө, кайсыл жерде жашайт, үй бүлөлүү, үй курамы, өзү тууралуу маалымат, бул бардыгын бүгүнкү күндө бул портал аркылуу шарт түзүлдү, түндүк системасы менен алууга болот. Аталган портал Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин сайтында жайгашкан. Ал жерде ар бир жаран онлайн түрүндө ата-энесинин камкордугусуз калган балдар тууралуу статистикалык маалыматтар менен тааныша алат. Мисалы, учурда аталган порталда 500 бала катталган. Анын ичинен алардын жынысын, улутун, жаш курагын көрүүгө болот. Ар бир биздин эсепте турган бала асырап алуучу талапкер эң негизги кезекте өзү каалаган, өзүнүн критериясына жараша баланы ошол порталга кирип издеп, таап, өзүнө жакса ал бала боюнча маалыматты кенен, айкын, эч кандай биздин райондук башкармалыктардын коштоосуз эле өзү кенен маалыматты ала алат. Ставила свой пин, и система сейчас мы нажимаем на «Сформировать заявку». Ждать, пока вам позвонят, чтобы мы приходили. То есть это очень сложно и очень трудно. Ты постоянно едешь в надежде. Порталда төмөнкү процесстер каралган. Асырап алуучуга талапкер катары арыз берүүнүн электрондук формасы. Асырап алуучу талапкердин бүткүл республика боюнча баланы издөө процесси. Асырап алуучу талапкердин бала менен жолугушууга электрондук арызын бериши. Жолугуунун натыйжаларын онлайн толтуруу. Асырап алуу үчүн электрондук макулдугун алуу. Айзада Нурадилова, Гүлчора Газамкулов, Нью ТВ. Не выходя, никуда не приходя, дома у себя сделать. Агай, негизи ушул бала асырап алууда эң биринчи эле көйгөй ушу документтерди толтурууга келип такалат да. Ушул туурасында кеңирээк айтып берсеңиз. Бала асырап алуучуларга талап өзгөчө болуш керек. Себеби биз билишибиз керек, кимдин колуна биз баланы берип атабыз да. Себеби эртең күндө ошо бала кандай жагдайда болот, ошо баланын үстүнөн ар кандай зордук зомбулук болбойбу? Ошондуктан документ топтоп атканда жана ошо кайсы бир үй бүлөнү, кайсы бир жарандарды потенциалдуу мындай асырап алуучу катары биз карап атканда өтө тыкыр бир мамиле жасап, кылдат мамиле жасашыбыз керек. Анан ар тараптуу текшерип, анан ар тараптуу мындай изилдөөлөрүбүздү жүргүзүп, анан чечим кабыл алуубуз керек да.
себеби эртең күндө ошол бала ошол жерге барганда өзүнүн бактысын тапкандай болуш керек. Анан бир аз убакыт өтпөй аны кайтарып алып келип бизге кайра тапшырып койбогондой. Ошондуктан документтерге албетте мындай кандай бир талаптар бар албетте. Анан бирок биз азыр мына 2 жылдан бери өзүңүздөр жакшы билгендей президенттин указынын алкагында өлкөнү санариптештирүү боюнча бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Биз дагы ушул көп справкаларды мындай түндүк системасы аркылуу электрондук түрдө алганга жетишип атабыз. Бул бала асырап алууда дагы кээ бир справкаларды биз өзүбүз алабыз. Маселен, ошол эле баягы соттолгондугу жок боюнча справкаларды жана мал мүлкү боюнча справкаларды биз өзүбүз электрондук түрдө топтогонго мүмкүнчүлүктөр бар. Кудайым буюрса дагы мына медицинадагы азыр электронная медицина деген проекттин алкагында иштер болуп атат. Кудай буюрса жакынкы күндөрдө булар дагы эгерде автоматташтырылган базасыны түзүп бүткөн болсо, анда биз ошол эле маселен психоневрологиялык диспансерде учетто турбагандыгы боюнча, наркодиспансерде учетто турбагандыгы боюнча же алкоголизм менен оорубаган жана башка ушул сыяктуу асырап алуу болууга жолтоо болгон оорулары жокпу деген справкаларды дагы өзүбүз топтогонго мүмкүнчүлүктөр болот. Мен ойлойм бул багытта дагы иштер соңуна чыккан жок, улантылат. Мүмкүн болушунча мындай электрондук алганга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө дагы да иш аракет болот. Ошо электрондук очередке туруу үчүн ошол өзүнүн фамилиясы менен паспорт данныйлары менен гана кайрыла алат экен да, агай? Ооба, бүгүнкү күндө кайрылган арыз бергенде биз мына электрондук порталды асырап алуу боюнча электрондук кызматыны киргизүү боюнча порталды иштеп чыгып өзүбүздүн эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин сайтына жайгаштырып койдук. Ар бир ушу асырап алуучу адам ошол жака арызын берсе болот. Арызы автоматтык түрдө кабыл алынат дагы. Биздин система кандай десем, электрондук түрдө уже маалыматтарды жыйнап баштайт. Бул өз алдынча ошол кайсы алгоритм боюнча кайсы документтер керек болсо, ошол биздин түндүк системага кайсы базалар бириккен болсо, автоматтык түрдө ошол адамга ГРСтен анын бардык үй бүлөсү боюнча маалыматтар, анын паспорт маалыматтары, мал мүлкү боюнча маалыматтар топтолуп баштайт. Ошону менен бирдикте жанагы МВДдан судимость деп айтып атпайбызбы, соттолгондугу жөнүндө маалыматтар, ушул айтор түндүк системасына кошулган бардык автоматтык системалардан маалыматтар топтолуп башталат. Анан жетишпеген справкаларды же жетишпеген документтерди адамдар өздөрү алып келиш керек да. Маселен, алып аткан айлыгы боюнча дагы бизде маалымат топтогонго мүмкүнчүлүгү бар, бирок эгерде кандайдыр бир баягы неформальный занятость дейт, эч жерде баягы учетко турбастан, соцфондко, салык кызматынан баягындай төлөмдөрдү жасабай иштеп аткан болсо, анда справкасын алып келиш керек. А эгерде расмий түрдө иштеп аткан болсо, биз соцфонддон жана салык кызматынан мындай маалыматтарды алып тактап алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мындан сырткары сөзсүз түрдө баягындай характеристика деп коебуз. Мүнөздөмө. Иштеген жеринен, жашаган жеринен жакшы билген адамдар мүнөздөмө бериш керек. Мындай ошол адам асырап алууга мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу деп да, балким биз байкабастан кандайдыр бир педофилге балдарды берип койбошубуз керек, же кандайдыр дагы бир маньяка берип койбошубуз керек. Ушул сыяктуу баягы мүнөздөмөлөрдү жыйнап, андан кийин сөзсүз түрдө биздин тиешелүү атайын мындай окутуудан өтүлгөн кызматкерлерибиз алар менен мындай баарлашып, сүйлөшүп, ошо сүйлөшкөндө ар кандай бир жагдайларды түзүп, ошол жагдайда кандай өзүнө алып барат, демек ошондой бир психотесттер менен биз ошо үй бүлөлөрдү мындай аныктаганга мүмкүнчүлүктөр болот. Демек абдан тыкат каралып андан кийин анан берилет экен да. Анан агай ушул жерден бир айта кетчү нерсе, мисалы жалгыз бой энелер бар да, үйү бар, жайы бар, иштеген жумушу бар, моралдык жактан дагы бардык жагы жайында, бирок жалгыз бой. Ошол эле убакта ошондой жалгыз бой аталар бар. Балдары чоңоюп кеткен, жалгыз жашаган, бардык шарты бар, бирок мага уул керек эле, же ушул уул туурасында эми кайрылат болуш керек көбүнчө. Жалгыз бой энелер, жалгыз бой аталар кандай кылат? Буларга берилеби, берилбейби? Өзү негизи карап атканда
ошол бала эртеңки күнү ошол жерде мындай толук кандуу өзүнүн бактысын мындай табабы, толук кандуу үй бүлөдө болобу деген максатты биз биринчи коюп келебиз да. Себеби биздин эл аралык баягы конвенцияларга кошулганда дагы ошолордун нормасы да ушундай. Анан конституцияда жана ушул бала жөнүндө кодекстин дагы негизги максаты бала үй бүлөлүк шартта тарбиялануусу мындай абзел да. Ошол максаттан себеби кандай жакшы интернат болбосун, кандай жакшы педагог болбосун, үй бүлөдөгү алуучу баалуулуктарды ал бала ал интернаттардан же дагы башка бирөөдүн колунан албайт да. Ошондуктан мүмкүн болушунча үй бүлө, анын ичинен толук кандуу үй бүлө болгону дагы жакшы болот. Мына биз азыр фостерный семьяларды деп неме кылып атабыз, мындай өнүктүрүп, ошо интернатта болбой, баягы фостерный семьяларда болсун деп айтабыз. Ушул туурасында дагы айтсаңыз, фостердик семья дегенде эми азыр жаңы эле кирди окшойт бул терминче. Биздин коомубуз деле толук түшүнө элек болуш керек. Айыл жергесинде деле бар да, мисалы бала асырап алат элем, кызыма кыз керек эле деген, ушу фостердик үй бүлө деген эмне? Фостердик үй бүлөдө бул балдарды асырап албайт да. Булар убактынча багып турат. Биз азыр ар кандай жагдайлар болот. Эми жашоодо ар кандай иштер болот экен. Балдар көчөдө калып калат, ата-энеси бирдеме болуп да, барар жери жок. Ошол учурда баланы алып кеткенден кийин мындай интернаттар жок жерлер бар. Анан биздин кызматкерлер үйүнө алып кетип жүргөн дагы учурлар көп. Ошол маалда биз азыр фостерлик үй бүлөлөрдү ар бир региондордо өнүктүрүп, ушундай балдарды убактынча жайгаштыруу боюнча үй бүлөлөр. Булар толук кандуу асырап алып, ата-энеси болуп эсептелинбейт. 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, ошо баланы бир туруктуу бир жерге аныктаганга чейин жашап туруучу үй бүлө. Бул фостерлик үй бүлөлөр асырап алуучуларга караганда алардын кызмат акысы төлөнөт жана баланын бардык чыгымдары төлөнөт. Ошол эле кийим кечеси, тамак ашы, мектепке барса мектепке баруучу ар кандай бая жабдуулар менен камсыз кылуу биздин министрликтин моюнда. То есть бул убактынча ошо баланы биз ошо жайгаштырып турабыз да. Үй бүлөгө алып атканда эң негизги критерий бул ошо баланы эч нерседен мындай муктаж кылбай багууга мүмкүнчүлүгү барбы деп. Анан кээ бирөөлөр айтат, мен багып алайын, мага төлөгүлө деп. Ал туура эмес. Биз ошол толук кандуу ошол үй бүлө бардык мүмкүнчүлүгү болуп, эртең ошол кадимкидей үй бүлөдөгүдөй өзүнү сезгенде эч бир муктаждыгы жок өсө тургандай үй бүлөнү таап берүүгө биз аракетибизди көрөбүз да. Анан кээ бир учурда мен багып алайын, мага ошол акча төлөгүлө деген дагы мындай суроолор келип түшүп калат. Албетте бул эми туура эмес коюлган маселе деп ойлойм. Асырап алгандан кийин бул өзүнүн чыныгы баласы катары ал үчүн аны милдет кылып башка мамлекеттен же бирөөдөн сурабастан чыныгы сүйүп, чыныгы өзүнүн баласындай мамиле жасап, чыныгы тарбия берип, таалим берип, анан эртең ошо коомго аралаштыра турган, анан ушундай жагдайдагы үй бүлөлөр болуш керек деп. Рахмат агай. Ал эми ошол эле учурда мигранттар аябай көп да бизде миграция күч алган. Ушулардын балдары мисалы көп кайрылып атышат да, азыр келип баламды таппай калдым, тая жеме таштап кеттим эле, же болбосо алысыраак жеңеме таштап кеттим эле деп атат. Ошол учурда эле ошол балдар ошо зомбулукка учурап атат. Анан келгенден кийин ушу балдарын таппай калып атышпайбы? Негизи эле алыс жака жумуш иштөөгө кетип атканда кандай укукта, кандай закондуу түрдө кимдерге таштап кетиш керек баланы? Өзү эң негизгиси ар бир ата-эненин баланын алдындагы жоопкерчилиги болуш керек. Биз көпчүлүк учурда ошо балдарыбызды таштап коюп эле кетип атабыз. Кимге таштап атабыз, кандай жагдайда таштап атабыз, мындай маани бербейбиз да. Мына 2018 жылдын декабрында, 2019 жылдын январында аябай балдардын үстүнөн болгон зордук, зомбулук, мындай эмнегедир аябай күчөп, мындай көп учурлар катталды. Ошондо 8 ушундай учурдан 4 балабыз тилекке каршы кайтыш болуп калды да, ошо зордук, зомбулуктан. Ошондо биз атайын республикалык штаб түзүп, анан ар бир район, ар бир шаарларда ошо жергиликтүү штабтарды түзүп, анан ведомстволук аралык иш алып барганбыз. Ошондо үймө-үй кирип 700 000 үй бүлөнү ар бир айылда ошол айыл жамааты, ошол жергиликтүү бийлик билет да кайсы үй бүлөдөн мигранттар бар.
анан ошолорду максаттуу түрдө ошо 700 000 үй бүлөнү биз үймө үй кыдырып балдардын ал акыбалын көрүп анан учетко алганбыз. 106 975 баланы биз учетко алганбыз. Ушунча бул деген өтө чоң. 107 000 деп коелучу, мындай айтканда 107 000 бала бүгүн ар кандай жагдайда ар кимдердин колунда болуп атат. Анын ичинен 5600-ü абсолюттук түрдө эч кандай бир тууганчылыгы, кандайдыр бир карым катнашы жок адамдардын үйүнө таштап койгондор да бар да. Жөн эле бир кошунасына таштап коюп да баса бергендер бар, же болбосо бир классташына таштап коюп да баса бергендер бар. Бүгүн тилекке каршы мына жаңы сиз туура айтып кеттиңиз, бирөөгө зар бала да, бирөөгө кор бала болуп атат да. Бирөөлөр балдарга жетпей жүрсө, кээ бирөөлөрүбүз ушинтип жөн эле таштап коюп кеткендер дагы жок эмес. Албетте мен түшүнүп атам, тирилик, турмуш, багайын, жанды багайын деп аракеттер болуп атат, үй салып алайын, адамдарга окшоп мен да жакшы үйдө жашайын, же болбосо жакшы бир машина тебейин деп. Бирок биз келечегибиз болгон балдарды тобокелге таштап коюп атпайбызбы? Ал балдар ошол туугандардын колунда болгондо дагы кандай жагдайда болуп атат? Кээ бир учурда ошол жакын туугандардын үстүнөн дагы зордук зомбулук көрсөтүлүп жүргөндөрү жок эмес. Жаңы мен айтып кетпедимби, 700 000 үй бүлөнү биз ушул подворовой обход деп коебуз, үймө үй жүрүп кыдырып 107 000 баланы учетко алганда 55 факт коомчулукка билинбеген расмий органдарда расмий каттоого катталбаган учурларды 55 фактыны биз аныктап чыктык. Ошо 55 фактынын ичинен 27си бул сексуалдык зордук зомбулук. 10 жашар, 12 жашар кыздарды айлап, кээ бир учурда бир адам эмес, 2-3 адамдап зордуктап жүргөн учурлар болду. Ошондуктан биз азыр мына жаңы балдар жөнүндө кодекстин жаңы редакциясы иштелип чыгып, азыр жогорку кеңештин кароосуна киргизилди. Биз ошо ата-энелердин мындай жоопкерчилигин дагы күчөйтүү боюнча, эгерде бир жака сыртка кетип аткан болсо, сөзсүз бирөөгө табыштап, аны документалдуу түрдө мындай опекунство оформить этип кетүүсү зарыл да. Жоопкерчилик милдетин таап кетиш керек. Ооба, 107 000 баланын ичинен биз карап чыксак, ошондон бир 500гө жетпегени, 400 азыр так маалыматым жок, айтор 500гө жетпеген балага гана мындай расмий түрдө баягындай опекунствону мындай түзүп кетишкен да. Бул деген биздин ата-энелерибиз тарабынан аябай мындай жоопкерсиз мамиле болуп атат десем болот да, балдарга карата. Ошол эле убакта жанагы асыранды балдар мисалы сиздерден алып кетишти да, бардыгын текшердиңиздер, алып кетишти. Ошондон кийин көзөмөл жүргүзүлөбү же ошол жаңы эн атасы менен калабы? Сөзсүз түрдө көзөмөл жүргүзүлөт. Бирок тилекке каршы мен бир нерсени ачык айкын айтып коюшум керек. Биздин социалдык мына кызматтар болгону райондук деңгээлде гана бар да. Биздин ошол ар бир айылда, ар бир айыл өкмөттө биздин кызматкерлер жок. Биз баягы ар бир жетекчи келгенде премьер-министр баягы популизмге алып туруп, мен кыскартам деп туруп, тегиз баарын кыскарта берген, 10% деген бизде мода болуп калганда. Анан ушундан улам кыскарып келип, биздин кызматты аябай кыскартып салган. Мына акыркы өзгөчө кырдаал, өзгөчө абалга, мына пандемиядан улам киргизилген абалга байланыштуу биздин кызматтын канчалык мындай мааниси коом үчүн, мамлекети үчүн зарылдыгы бар экендиги ачык даана көрүндү десем болот. Мына акыркы 2018-жылы сокращение болгондо дагы бизде 10%, 219 кызматкерлерибизди кыскартып койгон да. Мунун баары ошол биз көрсөтүп аткан кызматтын сапатына түздөн түз мындай таасирин берет десем болот. Мына мен айтып кетпедимби, жагы 107 000ге жакын мигранттардын балдарыны биз учетко алдык деп. Бирок учетко алган бир маселе, аны такай мониторинг жүргүзүп, ошо балдардын үстүнөн бир иштерди алып барган, бул такыр башка маселе. Биз учетко алып коюп, ошону менен иш алып барбасак, мен айтып коюшум керек, былтыры ушу 6 айга чейин ошо учетто турган балдардын 4-өө дагы каза тапты да, ушул зордук зомбулуктан улам. Бул эмнеден келип чыгып атат? Биз учетко алгандан кийин ошону бир механизмдери болуш керек. Ар бир айылда, ар бир айыл өкмөттө үйүнөн барып мониторинг жасап жүрүп, хотя бы 10 күндө, 2 жумада же 1 жумада бир барып, ошо балдардын дени башыны текшерип,
кыздар менен сүйлөшүп ошол жерде анан зордук зомбулук болуп аткан жокпу, балдардын баягы психологиялык бир жүрүм туруму өзгөрүлгөн жокпу, балдар кандайдыр бир жагдайлардан суицидке даярданып калган жокпу, ушундай максаттуу түрдө иштер жүрүш керек да. Тилекке каршы биз ушул биринчиден ушундай сокращениялар, экинчи жагынан мына биз азыр бийликти эки немеге бөлгөнбүз да, жергиликтүү бийлик, анан мамлекеттик бийлик деп. Тилекке каршы ушул күнгө чейин биз ушул кайсыл функцияны жергиликтүү бийлик аткарыш керек дагы, кайсыл функцияны мамлекеттик бийлик аткарыш керек. Жана ошону максималдуу түрдө эффективдүү элге кызмат көрсөтүүнү кантип чечиш керек, ушул маселе чечилбей келет да. Мынабу делегирование полномочий деп, эгерде биз мамлекеттик органдар кайсы бир функцияларды ушул жерлерде көрсөтө албай аткан болсок, ошолорду биз жергиликтүү бийликке делегировать өткөзүп беришибиз керек дагы, бирок ошого кетүүчү чыгымдарны толугу менен толуктап беришибиз керек да. То есть бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, 80% айыл өкмөттөр дотацияда турат дагы, кошумча мамлекеттик функцияларды алып иштегенге, аткарганга алардын баягы бюджети мүмкүнчүлүк бербейт. Ошол мүмкүнчүлүк бербеген жерлерге мамлекет сөзсүз түрдө ошо делегированный полномочиялардын ошол функцияларды аткарганга түзүлгөн штаттардын чыгымдарын толугу менен толуктап бериш керек. Рахмат. Азыр болсо ушул туурасында статистиканы көрүп алалы, андан ары маегибизди улантабыз. Июнь балдарды коргоо күнү 1950-жылдардан тарта белгиленип келет. Бул күнү балдардын коомдогу ордуна көңүл бурулуп, алардын укугун, жашоо деңгээлине көңүл бурууга чакырык жасоо каралган. Эгер айта турган болсок, 2020-жылдын башына карата Кыргыз Республикасында курагы 18 жашка толуп элек 2.456.000 бала катталган. Анын жарымынан ашыгы, башкача айтканда 51% эркектер болуп саналат. 2019 жылга салыштырмалуу 75.000 балага көбүрөөк катталган. Бул жалпысынан бир 3%ды түзөт. Балдардын көпчүлүгү айыл жергесинде жашайт, ал 68%ды түзөт. Эгер 2019 жылы карай турган болсок, жалпысынан 174.000 бала төрөлгөн, анын 86.000 эркектер, ал эми 85.000 кыздар болуп саналат. 2019 жылы жалпы төрөлгөн балдардын 22% никеде турбаган энелерден төрөлгөн. Бирок бул менен баардыгы эле никеде турбаган энелер деп айтуу болбойт, анткени деген соңку жылдары ислам динине ылайык ошол шарттар менен баш кошуу каралып, анын расмий никеге турууга көп көңүл бурулган эмес. Андыктан жалпысынан жаңы төрөлгөн ымыркайлардын 51% ата энесинен арыз келип түшкөн, ошон менен катталган. Ал эми 49% да жалаң эне гана арыз менен катталган да. Кийинки суроо ушу бизде баягы мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр да бар да. Ушуларга кандай карайсыздар, кандай жардамдар болот? Ошол эле убакта бул асыранды балдардын катарына ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз дагы кирдиби? Себеби чет мамлекеттерде ошол эле жанагы очередке туруу, катарга туруу, кандай бала болбосун, кандай кыз болбосун алар алып кетет экен да. Себеби бала багып алам деп эмеге тургандан кийин, очередке тургандан кийин булардын гумандуулугу ошончолук деңгээлде чындык болуш керек экен. Бизде дагы ушул маселелер каралганбы, ушул туурасында айтып берсеңиз? Ооба, сөзсүз түрдө биз балдарды кандайдыр бир ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелген болсо аларды бөлүп карабайбыз да. То есть биздин базада абсолюттук түрдө бүт балдарды киргизип, анан ошо асырап алуучуларга биз баардыгын сунуштайбыз. Бирок тилекке каршы ачык айтышыбыз керек, биздин Кыргызстанда майыптуулугу бар балдарга анча деле кызыгып же алам деген адамдар жок эсе десем болот да. Көбүн эсе баягы майып балдар бул чет өлкөгө кетет. Анан чет өлкөгө кетет дегенде эле майып балдарды булар алып эмне кылат деп кээ бирлердин мындай кандай десем
немеси бар да, ишенбөөчүлүгү бар. Балким донор болуп кетип аткан жокпу деген сөздөр бар да. Жок, мен айткым келет. Бул эл аралык асыроо, бул Гаага келишими боюнча ишке ашып келет. Ал келишим боюнча бул маселелерге талап өтө күчтүү. Анан каалаган эле жараанып келе калып Кыргызстандан алып кеткенге мүмкүнчүлүгү жок. Бул функцияны же бул процедураларды эл аралык аккредитациядан өткөн агентстволор же уюмдар иш алып барат. Алар аябай ар тараптуу текшерүүлөрдөн өтүп катталат, лицензия берилет. Андан кийин ал агентствого кирген ушул асырап алуучулар дагы өтө кылдат мындай текшерүүдөн өтөт десем болот. Бул Кыргызстан эмес, ошол эле маселен Европадан же Америкадан келген асырап алуу ал жерде мамлекеттик органдар башкача иштейт. Бирок агай ушул жерден бир айта кетчү нерсе, биз ал жактагы бул жактагыны эми текшерип турганга мүмкүнчүлүк бар да, биз буга ишенебиз. Ал эми чет мамлекетке алып кеткен баланын жок, мен ошону айтып атам да, ошол эң оболу асырап алуучу адамдарга талап өтө күчтүү. Анан бизде Кыргызстанга окшоп эле ал жерде анча-мынча тааныш билиштик менен кирип кетүү мүмкүнчүлүгү жок. Аларда текшерүү катуу жүрөт дагы. Андан кийин асырап алгандан кийин мониторинг, сопровождение да аябай күчтүү коюлган. Алардын баягы мындай социалдык кызматтары аябай мындай кылдат мамиле жасайт булгач. Ушул кайсы мамлекеттен келбесин, эгерде алардын жарааны кайсы бир баланы асырап алган болсо, ал өтө катуу көзөмөлдө болот. Анан мындан сырткары ошол жаңгы эл аралык агентстволор же уюмдар ошол ортомчу болуп алып алган ушул жардам берген агентстволор толугу менен жоопкерчиликти алат дагы. Ай сайын бизге ошол отчетторун берип турат. Видео, фото отчет, ошо баланын үйүнөн барып тартып, аны менен сүйлөшүп, ошо ар кандай баягы күнүмдүк жашообуздан болгон видеолорду, фото отчетторду берип турат. Мына ай сайын биз ушундай отчетторду көп деле бала эмес, бизде сыртка кеткен ал балдар боюнча, жагдай боюнча мына ай сайын бизге келип турган отчетторду көрүп турабыз. Мен ал жерде балдар чыныгы бактысын тапканын мен көрүп турам да. Мындан сырткары биз кээ бир учурда ушул өзүбүздүн элчиликтерди дагы суранабыз. Ошол жерден барып текшерип, ошол агентствонун отчету эмес, өз алдынча дагы башка бир отчеттор түзүп берүүсүнө. Кудайга шүгүр, буга чейин кандайдыр бир ушу балдардын үстүнөн зордук зомбулук болгон же башка бир өтө аянычтуу бир абалда болуп калган мындай балдарды кезиктире элекпиз. Кездештире элексиздер. Анан эми ошол балдардын мисалы тууган уругу Кыргызстанда табылып калса, жакын туугандары кайрадан ушул баланы өз камкордугума алам десе, кайтарылып берилеби же ал бала канчага чыкканга чейин берилбейт, ошолордун карамагында болот? Өзү негизинен албетте биз ушул баланын статусуну бүгүн бала пайда болсо эле аны бере коюп, бирөөгө бере койбойбуз. Ал атайын тиешелүү органдар тарабынан издөөлөр жүрөт. Анан жакын туугандарына сөзсүз түрдө биринчи кезекте биз жакын туугандарына жайгаштыруунун аракетин көрөбүз да. Мына 20 миңден ашуун бизде азыр ушул жетим балдар болгон болсо, ошонун ичинен 522 бала эле бүгүн асырап алууга базада турат. Калгандары бардыгы ошол ата-энеси өлүп же дагы башка болуп калган учурларда жакын туугандарына баягы опекунство менен өткөрүп бергенбиз. Ошол эле чоң атасы, чоң энеси болобу, тай атасы, тай энеси болобу, же болбосо байке, тайке дегендей ушундай багып алам дегендерди сөзсүз түрдө биз баягы жакын туугандарына беребиз. Анан сөзсүз түрдө биз кылдат издеп ошол эртең жаңгындай башка бирөөгө бергенден кийин кайра талашуулар болбосун деп бул жакка өтө мындай катуу же тыкыр көзөмөлдө же иштер болот. Тыкыр тактап тургандан кийин анан берилет экен да. Эми ушул жаш балдардын, жеткинчек өспүрүм балдардын кылмышка эрте аралашуусунун алдын алууга кандай программаларыңыздар бар? Кандай иштерди алып бардыңыздар? Канчалык саны кыскарды? Мындай да, балдардын кылмыш ар кандай кылмыштарга барбашы үчүн мындай системдүү иш жүрүш керек да. Системдүү азыр мына биздин системада
болгону 1,5 миң кызматкер иштеп аткан болсо, анын ичинен ушу балдар багытында иштеген балдарыбыз ашып барса бир 80, 90, 100гө жетпеген эле үй бүлө. Эми элестетип көрүңүз, бизде 2,4 миллион бала бар. 100 адам эмне кылат да? Биз баягы ар бир баланын аркасынан түшүп, ошолорду мониторинг жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Муну ошол баланын чөйрөсүндөгү жооптуу адамдар сөзсүз түрдө өз милдеттерин аткарыш керек. Бул биринчиден үй бүлө чөйрөсү ата эне, экинчиден мектепте болгондо педагогдор буга жооп бериш керек. Ушулар иштери алып барып атат. Бул боюнча атайын тиешелүү министрликтер дагы иштерин алып баратат. Социалдык педагог деген мына бирдиктер мектептерде киргизген, ошолор ушунун баарын үстүнөн иштерди алып барып келе жатат. Албетте биз дагы ушундай кылмыштарга барган же башка барган боюнча балдарды өзүбүздүн көзөмөлгө алып, алар менен атайын программа индивидуальной реабилитации ребенка деп мындай пирс немелерибизди түзүп алып, программаларыбызды түзүп алып, иштерди алып барабыз. Ал жерде бир эле биз аткара турган иш чаралар эмес, башка дагы мамлекеттик органдар кимдер эмне иш чараларды аткарыш керек. Андай балдар баардыгы бизде учетто жана алар боюнча атайын программалар. Бул акимчиликтин алдында, мэриялардын алдында атайын комиссиялар болот. КДК деп коет. Ошол жакта дагы зам акима же вице-мэр по социальным вопросам такай андай балдар боюнча мындай иштерин алып барат. Албетте эми биздин бир гана биздин министрликтин иш алып баруусу бул жерге жетишсиз, ошондуктан комплекстүү иш чаралар алып барылат. Агай, айтсаңыз, мына жанагы бала асырап алгандардын айланасында кеп кылып атпайсызбы? Ошол эле учурда сүйүнч акча тууралуу да, мисалы баланы асырап алгандарда сүйүнч акча ала алабы? Бир кезде ушу сүйүнч акча туурасында абдан баягы коррупцияга айланып кеткен бул багыт деп Иса Шишенкулович аябай катуу айтып чыккан, муну билесиз өзүңүз. Ушул туурасында да айтып кетсеңиз. Азыр балага сүйүнчү биздин ушул мамлекет өлкөнү санариптештирүү указынын алкагындагы дагы бир биздин мындай жыйынтыгыбыз же болбосо биздин ишмердүүлүгүбүздүн жемиши деп айтсам болот. Мен өзүм ушу кызматка келгенде карап көрүп, биринчиден аябай татаалдашкан процедура экенин көрдүм. Биздин министрликтин ичинде эле бир 9 күндүк процедуралар бар экен. Андан кийин банкка которуп, айтор биринчиден бир топ справкаларды топтош керек экен. Ошол эле ата энесинин паспорттарыны, нике жөнүндө күбөлүгү, баланын күбөлүгү, жашаган жеринин справкасы, атайын банктан счет ачып, анын реквизиттерин алып келүү, жана жаңы узак процедурадан сырткары ушундай ар кандай справкаларды топтоо каралган экен. Биз ушуну цифровизацияга алып келип, бүгүнкү күндө толугу менен бардык документтерден баш тарттык десек болот. Анан муну биз болсо бир мамлекеттик кызмат алып атканда ошо кызматка байладык да. Маселен, бала төрөлгөндөн кийин сөзсүз түрдө балага күбөлүк алганы барасыз. Биз ошол ЗАГСтарга, ГРСтерге баягы информационный киоск деп коет, анан калкты тейлөө борборлору. Ошол жака байлап койдук да. Ошол свидетельствону алганы барганда эле ОЗК арыз беришет. Балага сүйүнчү аласыңбы деп сурайт, ооба алам дейт. Кайсы банк? Эки банк, мамлекеттик банк, бул Айыл банк, РСК. Кайсы банкты тандасаңыз, счет ачпайсыз. Эч кандай документ топтобойсуз. Автоматтык түрдө ошо 5 мүнөттө бизге келип түшөт, ошол маалымат. Ал эми биз болсо бир күндүгүнө жыйнап сүйүнч акчасы менен алып кетет экен да, балалуу болдум деп сүйүнүп дагы күбөлүктү алат, анан арызды таштап коет. Эртеси күнү банктан, кайсы банкты тандаса, РСК же Айыл банктан акчасы түшөт. Бир күндүкүнө биз топтойбуз дагы, эртеси күнү эрте менен банкка өткөрүп коебуз. Анан банк болсо түштөн кийин счетуна түшүрөт дагы, сөзсүз түрдө СМС билдирүү жөнөтөт телефонуна. Балалуу болушуңуз менен куттуктайбыз, жана сүйүнчү акчаңызды алып кетсеңиз болот деп. Анан эң биздин жетишкендигибиз мурда кайсы бир банкка байлаган болсо, ушул жерден гана алып кетесиң деп. Азыр болсо Кыргызстанда канча филиалы болсо ушу банктардын любой жеринен, маселен, Баткенден төрөп Ысык көлдө кудачылыкка барып түшүп калсаңыз, ошол жерде акча керек болсо, ошол жерден алып алсаңыз да болот. Бул деген ушунчалык жеңилдеттик десек болот. Ошондон улам бир жылда ошол мурда процедура оор болгон маалда 90.200 бала алган болсо, кийинки жылы биз автоматташтыргандан кийин 162.000 бала алды да. То есть сиз көрүп атасыз да канчалык жеңилдегендиктен, баягы мурда чуркап жүрөмбү, кыйналып
анан ала албайт экенсиң дегендердин баардыгы жок болгондуктан 100% балдар алды десек болот. Мына 160 миң, 164 миң балага чейин төрөлсө, 162 миң бала алып атат. Демек 199,9% балдар бүгүн балага сүйүнчү алып атат. Рахмат агай. Сиз жаңы кызматка киришип атканда системалык өзгөртүү киргизем деп айткан экенсиз. Ушу канчалык деңгээлде, кандай программалар менен киргиздиңиз, кандай өзгөрүүлөр болду? Ооба, сөзсүз түрдө системдик өзгөртүүлөр керек да. Кээ бир нерсе жетекчиге байланыштуу болот. Эртең анан жетекчи кетип калса, кайра баягы эле нукка түшүп алган болсо, анда туура болбойт. Ошондуктан биз мына бир нерсени ушундай жасап кетишибиз керек. Эртең биз кеткенден кийин дагы кайра эски калыбына түшүп калбаш керек да. Мына балага асырап алуу боюнча маселени айтып кетейин. Мурда мындай болчу. Мен сизге айтып коеюн. Жашаган жериңизден барып документтерди топтоп, сизди асырап алуучу катары учетко алат. Анан ошол жерде качан бала пайда болсо, сиз күтүп отура бересиз. Анан эгерде жок, сиз ал жерден бала чыкпаса, башка райондорго издеп чыгасыз да. Бул райондон чыкпай атат, 1 жыл күттүм, 2 жыл күттүм, таппай атам, каякта болушу мүмкүн деп анан башка райондорго чыгасыз. Ал районго барасыздан кайрадан документ топтоп, кайрадан учетко турасыз. Анан ал жердеги балдарды көрөсүз дагы, ал жерден да таппай, анан 3-чү, то есть Кыргызстан боюнча көчүп, ар жерге барып, жаңыдан документ топтоп, жаңыдан көрүп, анан ал жерден да таппасаңыз, Кыргызстан боюнча жүрө бересиз. Анан баягы банк данных алмашып турат да. Банк данных балдардын базасы ар бир райондуку өзүнчө болчу да. То есть сиз Кыргызстан боюнча издеп жүрө бересиз ар бир районго. Биринчиден убактыңыз кетип атабы? Экинчиден чыгым, финансылык чыгым. Бүгүнкү заманда Кыргызстан боюнча тентип ушинтип жүрө бериш оңой эмес. Ошондуктан биздин азыр мынау базабыз, сиз биринчиден отуруп туруп, үйүңүздөн отуруп сайтка заявка берип, асырап алуучу катары заявка бересиз. Анан калган документ, жетишпеген документтерди алып келип берсеңиз, сиз учетко турдуңуз. Эми сизге биз электрондук логин, пароль беребиз да. Ошол Кыргызстан боюнча көчүп издеп жүрбөстөн, Кыргызстан боюнча бирдиктүү базаны түздүк, бардык балдарды көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ошону баланы көргөндөн кийин дагы мурда биздин кызматкерлерибиздин аркабыздан чуркап, тиги баланы көргүм келет, же биринчиден бала көрсөтүү да кыйын. Эмнегедир кээ бир ата-энелерге биздин кызматкерлер көрсөтөт, кээ бирөөлөргө көрсөтпөйт. Эми бул жерде ачык дайын да эмне үчүн көрсөтүп атат? Биздин учурда азыр мен айтып коеюн, биздин ушу немеде практикада ушундай учурлар болду. Бир эле күндө бала базага кирип атат, бир эле күндө ата-эне базага туруп атат дагы, ошол күнү бала асыранып кетип атат да. Биз бул жөнүндө улантабыз агай. Биздин адистин пикири деген рубрикабыз бар экен. Ошону көрүп алалы дагы. Азыр ушул токтогон жерден кайра ушул сөздү улап кетелик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Улуу урматтуу мусулман бир туугандарым. Албетте ислам дининде жетим балдарды асырап алуу бул жакшы амалдардын бири. Эгерде ошол асырап алган кишилер үй бүлө татыктуу болсо, ага биринчиси алардын мүнөзү жакшы болуш керек, колунда каражаты болуш керек. Экинчи ошол үйдөгү ата менен эне бир багытта ушундай асырап алуунун соопторун билген болуш керек. Анан бирөөсү макул болуп, бирөөсү каршы болуп турган болсо, анда ортодо жетим бала ошо жейилип калат да. Ошондой эле үй бүлөдө чоң балдар, чоң кыздар боло турган болсо, аларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биз келечекте ушундай асырап багып алабыз. Анан бизге бул жакшы бала болот же жакшы кыз болот деген ниетте өздөрүнүн сөөк кандаш бир тууганындай жакын мамиле кыла турган даражада адегенде биринчи ошол үй бүлө даяр болуш керек да. Шариятта ар бир нерсеси тыкан каралган маселелер. Ошоның үчүн мен айтайын дегеним, ошол жетимдин акысыны жеп койгондор кыямат күнү ашказанында от болуп күйөт дейт да. Бул чоң күнөөлөрдүн ошол бирөөсү жетимдин акысын жеп коюу. Мисалы үчүн жетимдерге деген пособияны жеп коюу, жетимдерге деген соцфондду жеп коюу, жетимдерге деп келген проекттерди
кыянатчылык кылып коюп булар бардыгы кыяматтан эме ашказанында от болуп күйөт. Бу дүйнөдө дагы жоопко тартылат да. Мына ошонун үчүн урматтуу эли журтум, мүмкүн болушунча жетим каналар болбосун, жетимдер болбосун. Мына шариятыбызда ошол жетимдер боюнча пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир эмес ондогон айткан хадистери бар. Бала асырап алуу боюнча. Саад ибн Саад радиаллаху таала анху деген сахаба болгон, ошол риваят кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Мен уктум дейт. Мен жана жетимди кепилчиликке алган киши бейиште мындай болобуз деди. Мындай дегенден максат сөөмөй менен ушул ортоң бармагы ушунчалык жакын кошуна болобуз. Биздин даражабыздын аралыгы ушунчалык эле деген сөз да. Себеби пайгамбарыбыз өзү жетим болгон экен дагы, жетимди асырап алган кишинин кадырын өтө бийик койгон экен да, өзүнүн даражасына койгон экен да. Ошого жакын болот деп пайгамбарыбыз айткан. Анан дагы бир хадисте келет, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким жетим багып алса, же жетимдин башын сыласа дейт, ошо башында канча түп чач болсо, ошончо сооп жазылат деген да. Ошонун үчүн бул жетимдерди кароо, аларды асырап алуу чындыгында шариятыбызда бул махмуд, макталган, жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Бирок өзүнүн бир топ шарттары бар. Ошону бекем кармаш керек. Мынакей агай, азыр эле адистердин пикирин уктук. Бул боюнча дагы анан оюңузду улайбыз. Азыр жанагы база боюнча сүйлөшүп аттык, ошол жөнүндө айта бериңиз. Ошол база боюнча айтып кете турган болсок, мындай да, ошол районго издеп барган башка районго да, маселен, Нарындан келип Оштону издеп жүрөт деп коелу. Ошол жерге барганда дагы ошол кепилдик жок да, баланы толук мага көрсөттүбү же көрсөткөн жокпу деп да. Мындай бала бар деп бир жашы өтүп калган, 10-15-теги инвалид баланы көрсөтүп коет. Анан ушундай экен деп анан кайтып кете бере турган да. Бул жерде субъективдүү факторлор аябай көп болчу да. Азыр мына электрондук базаны ишке кирүүсү менен мунун баардыгы жокко чыкты десем болот. Ар бир ата эне үйдөн отуруп алып, өзүнүн берилген логин пароль менен балдарды көрүп, кайсы баланы жактырган болсо, ал балага заявка берет. 7 күнүн ичинде ал заявкага уруксат алат да, ошо баланы барып көрүп, кездешип, эгерде жактырам десе, мен жактырдым дейт, 24 сааттын ичинде баягы система уруксат немесини берет, катын берет да, алып кеткенге. Ушунчалык бүгүнкү күндө биздин кызматкерлердин бул процесске мындай катышуусуну жокко чыгардык десек болот. Муну бардык база иштеп чыгып атат да. Мен ойлойм, муну менен балдардын укугу корголот. Себеби кээ бир учурда мен муну ачык эле айтып коюшум керек. Бар балдарды базага киргизбестен өз алдынча баягындай асырап алуучу издеп жүргөн биздин баягындай кызматкерлер да болгон да. Ошолордун баардыгы ошолордун баарынын туура эмес кыймыл аракеттери жокко чыкты деп мен терең ишенгим келет. Ал эми азыр мына кандай системдүү дагы өзгөртүүлөрдү киргизе алдыңыз дегенге мен айтып кетким келет. Мына азыр ажекебиздин дагы айткандан улам. Биз жаңы кызматка келгенде биринчи маселеде биз ошол эсептөө палатасынын акыркы 2 жылдагы мындай справкасын окуп көрдүк да. Ошол жерде мындай маалымат жазылган да. Биздин корпоративдик маалымат системабыз да бүт ушул пособие алуучулардын, башкалардын тизмеси бар. Анан ошол боюнча эсептеп чыксак, маселен 6 миллиард акча төлөшүбүз керек болсо, факт түрүндө 7 миллиард акчага чейин төлөнүп келгенде. 1 миллиард акча кимге төлөнүп атканы дайынсыз болгон. Биз келип азыр ушул корпоративдик ушул маалымат системаны толугу менен иштеп чыгып, ушундай киргиздик. Ошол корпоративдик маалымат системага кирбеген эч бир төлөм төлөнбөйт деп да. Ошондон улам жаңы 1 миллиард сомго чейин кетип аткан, туура эмес кетип аткан акчаларды өз ордуна койдук деп айтмакчымын. Мындан сырткары биз ошол эле инвалидтердин мына коляскага болгон муктаждыгын, санатордук, курорттук дарылоого болгон муктаждыктарын эселетип 4 эсе, 5 эсе көбөйттүк. Жана муну электрондук кезекке өткөздүк. Кудай буйрса, азыр муну эмки этапта мындай монетизация деп коет, акчалай берүү жагындагы биз колго алайлы деп атабыз. Себеби эмне себептен? Маселен, биздин майып адамдарга дарыгерлер кайсы бир курортко барып эс алуусуну сунуштайт.
Бирок биз тендер өткөзгөндө башка курорттор утуп калып атат да. Маселен, жүрөгүнү же башыны мындай дарылай турган курортко эмес, бутуну дарылай турган курортко биз путевка берип коюп атабыз. Ошондуктан биз азыр өкмөткө дагы бул маселени катуу коюп атабыз. Ушуну жообубузду колдоп бергиле деп. Тилекке каршы бул маселелер менин жеке буйругум менен чечилбейт да, бул өкмөттүн чечими менен чечилет. Ошондуктан биз азыр мунун үстүнөн да иштерди алып барып атабыз. Айтор ошого окшогон бир системдүү өзгөртүүлөрдү колго алып иш алып барып келатабыз десем болот. Албетте азыр убакыт кыска болуп атат. Эгерде балким кайсы бир күнү мен бул кызматтан кетсем, мен сөзсүз түрдө ушу өзүбүздүн аткарган иштер боюнча кеңири бир маалымат берем деген оюм бар. Чоң жыйынтык менен, жакшы жыйынтык менен кетем дейт экенсиз да. Эми ушуга улай эле быйыл мына балдар жылы деп жарыяланбадыбы? Ушуга карата кандай программалар бар? Кандай иштерди алып барасыздар биз балдарга? Балдардын укугун коргоо боюнча жаңы мына биринчи мен айтып кеткендей, ар бир бала тиги үй бүлөлүк курчоодо тарбияланыш керек деп, ошондуктан биз мына асырап алууну мүмкүн болушунча коррупциясыны жоюп, жана жеңилдетүү жагын колго алдык. Экинчиден, азыр ачык айтыш керек, мына бизде статусу жок конуштар бар, статусу жок дачалар бар. Ошолордун азыр балдарынын ал жерде көбүнесе эң муктаж үй бүлөлөр жашайт. Ошону биз тилекке каршы мына 1 жыл, 1,5 жылдан бери чече албай келебиз. Бул жерде аябай тоскоолдуктар көп болуп атат. Бирок Кудай буйрса ушул чечилүү мындай немесине жетти го деп ойлойм. Быйыл ушу балдарды колдоо жылында биз ушул баягы статусу жок конуштарда жашаган, дачаларда жашаган балдардын укугун коргоп, ошолорду социалдык жөлөк пулдары менен камсыз кылабыз деген оюбуз бар. Мындан сырткары дагы бир топ ушу балдардын жагдайыны оңогон бир иш чараларды көрмөкчүбүз. Андан сырткары маселен бизде тоголок жетимдер бар, ата энеси белгисиз болгон. Эгерде метиркесинде атасы энеси жазылбаган болсо, ал эч кандай социалдык пособияларды албай келет да. Ал өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизип, аларды да берели деп атабыз. Себеби ошол эртең күнү ушул интернатты бүткөндө акчасы кандайдыр бир акчасы топтолуп, чоң жашоого кандайдыр бир каражат менен чыккандай болсун деп. Мына жакында эле агай ороз айы аяктады. Өзүңүз кошо жардам берип жүрдүңүз. Кандай жагдайларды көрдүңүз? Ушул туурасында дагы айтып берсеңиз. Эмнеге көңүл бура турган жагдайлар бар экен? Өзүңүз кошо элге аралашып жүрдүңүз, баягы таратып жүрдүңүз келген жардамдарды. Ушу келген жардамдар каяка кетет, канчалык көлөмдө болду дегендей? Мен өз тагдырыма аябай мындай ыраазымын десем болот да. Мен өзүм жөнөкөй мындай айылдан чыккан үй бүлөдөгү жигит болгонум менен, мындай өзүм карапайым элге жакын болгондугум менен, бирок элдин чыныгы жагдайыны, көп катмардагы жагдайларды мынчалык билчү эмесмин. Мен ушул кызматка келип, чыныгы муктаж адамдарыбыз канчалык көп экенин, канчалык алардын көйгөйлөрү бар экенин, ушуну бардыгын билдим десем болот да. Ушул аз камсыз болгондордун, инвалидтердин, жалгыз бой адамдардын, балалуу боло албай аткандардын, ошол эле укуктары кордолуп, зордук зомбулук көрүп аткан балдардын жагдайыны, айтор кеңири катмар элибиздин жагдайыны билдим десем болот. Мен бул үчүн тагдырыма аябай кубанычты, мындай ыраазымын дагы. Мен тилейт элем ушул мамлекет жетектейм же болбосо өкмөт баштайм деген адамдардын бардыгы ушул системадан өтсө, бул эртеңки күнү эли үчүн кызмат кылууга өтө бир жакшы өбөлгө түзмөк деп ойлойм. Себеби элдин чыныгы муктаждыгын ичинен билмек. Албетте мынау коронавирус бир жагынан илдет бизге аябай чоң мүшкүлдү мойнубузга салды. Бирок бир жагынан биздин системадагы былыктардын баардыгын ачыкка чыгарды десем болот. Көп адамдар чыныгы элдин жагдайыны билди десем болот. Мурда ошол жетим, жесир же болбосо инвалиддин же жакыр үй бүлөлөрдүн жагдайы менен башы оорубаган адамдар ошого көңүл буруп, анан жалпы элибиздагы мындай муктаждарга кол сунуп, ушулар көбөйдү да. Айрыкча мынабы 2 ай, 3 айдан бери мына пандемия болуп, өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал болуп атат. Өзгөчө мына мен ыраазы болгонум, орозо айында кадимкидей биздин мындай ишибиз жеңилдегендигини мен байкадым. Себеби элдерибиз кошуна колоңунан кабар алып, айыл апасынан кабар алып, тууган уругунан кабар алып, жардам берип,
жакшы бир жагынан өзүнүн акыретине жакшы иштерди кылды. Ошон менен бирдикте эле мындай коомго дагы, мамлекетке дагы өтө чоң пайдасын тийгизди. Орозо айында мен ушул жеңилдикти кадимкидей сездим. Ал эми сизди пиар кылганды жакшы көргөн министр деп айтышат экен, буга жообуңуз? Ооба. Мындай да, ар бир болуп аткан ишти биз жеткире билишибиз керек да. Өкмөт тарабынан көп иштер жасалат, бирок ошону биз элге жеткире албайбыз. Ошондон бизден кемчилик кетип атат. Экинчи жагы, коомдо кандайдыр бир маселе чыкса, биз баягы ошого кенебестик кылабыз да, жооп бербей коебуз. Ошону ар бир чыккан маселе боюнча өз убагында чыгып туруп, ошол маселеге жооп берип турсак эле, коомдогу баягындай наразычылык жок болот да. А мен өзүм тарабынан ошо биздин министрликте болуп аткан кандайдыр бир наразычылык чыгабы, кандайдыр бир маселе чыкса, ошону сөзсүз түрдө өзүм чыгып туруп бир мындай түшүндүрүү берип, же болбосо бир ошону жагдайды өз контролума алып, чечүү жагын колго алам. Анан бул боюнча элге дагы маалымат берип туруш керек деген пикирдемин. Мен чакырат элем. Бардык жетекчилерди кылып аткан иши боюнча маалымат берип турсун. Иштебейт деп айтпайм, баары иштейт. Бирок ошону биз элдерге жеткизип бере албайбыз. Анан эң негизгиси кайсы тармакта кандай маселе чыкпасын, ошол жерди сразу чыгып жооп берип, элге түшүндүрүү бериш керек дагы, ошону же болбосо чечүү аракетин кылыш керек. Чече албаса, анда түшүндүрүш керек эмне үчүн чечилбей аткандыгын да. Ошондо Кудай буйрса, коомчулугубузда дагы наразычылык азаят, мындай рашкерликке келет деген ойдомун. Рахмат агай. Ал эми сиз өзүңүз үй бүлөдө кандай атасыз? Кайсы принциптерге көбүрөөк маани бересиз? Балдарга тарбияны эмнеден баштайсыз? Кыскараак айтып берсеңиз ушул туурасында. Ооба, эми албетте ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет. Бала тарбиялоо канчалык кыйын экенин баягы мурдатан сөз бар. Балам балалуу билесиң дегендей, ошондуктан азыр эми мен ушу 7 балабыз бар биздин азыр. Ушу балдарды көрүп, ар кимдин өзүнүн мүнөзү, өзүнүн кыялы бар. Ар бириге ар кандай мамиле жасаш керек. Анан ушундан улам азыр көрүп, ата-энебиздин эмгегин баалайм да. Канчалык ошолор мындай акылман киши болгон, канчалык ошолор мындай туура тарбия берген. Себеби биз 6 тууганбыз. 6-га тең мындай тиешелүү жакшы деңгээлде билим берип, коомго аралаштырып, ар бирибиз коомдо өз ордубуз бар. Ошондуктан ата-энебизге ыраазычылык билдирем. Анан албетте биз азыр эми тарбиялап атабыз. Канчалык биздин тарбиябыз туура болуп аткандыгы эртең биздин балдарыбыздын коомго аралашып, өз ордун тапканда, ошол биздин балдарга башка коом, айлана чөйрөсү баа бергенде гана мен билем канчалык биз туура мындай тарбия бергендигибиз. Рахмат агай, бүгүн мына биздин балдардын майрамы болуп атат. Ушу майрамга карата биздин балдарга каалоо тилегиңиз, куттуктооңуз. Рахмат эң оолу, жалпы биздин келечегибиз болгон биздин балдарга мен чын ден соолук, бактылуу балалык, анан кең келечек каалайм. Мүмкүн болушунча биздин мына бүгүнкү күндө болуп аткан ар кандай мүчүлүштүктөр болбосун, сиздердин башыңыздарда андай болбосун, ден соолугуңуздар чың болсун, эч качан оорубаңыздар, жакшы билим алыңыздар. Кудайым буйрса, келечек сиздердин колуңуздарда, а биздин келечек жаркын, бактылуу болуусуна биз тилектешпиз. Андыктан сиздерди баарыңыздарды куттуктайм дагы, жаркын келечек каалайм. Рахмат агай, студиябызга келип маалымат берип, ошол эле убакта кызуу куттуктооңуз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, дайыма элдин кызматында болуңуз. Биз сиз менен сыймыктаналы, өзүңүз айткандай, сиз кеткенден кийин бир жакшы иштерди жасап кетти эле, жакшы инсан деле деген гана сөздөр калсын. Ал эми эл көрсүн программасы ушуну менен өз көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.